Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Өткөндө Bismillah деп Хикамул Атоиядан сабак баштаганбыз. Кириш сөз айтылган Мухаммад Саид Рамазан Бути рахимахуллонун шархы менен, түшүндүрмөсү менен ошол кириш сөздү эле улай баягы Куранда аят айтылбады. Астагфиру билла ва жахаду биха вастайқонатха анфусухум зулма ва улу. Алар акыйкатты билишти, бирок билип туруп, акыйкатка ишенип туруп, андан жүз бурушту, баш тартышты, чанышты, зулумдук кылып жана текеберлик кылып. Бул деген сөз баягы ихсанга эмне муктаждык бар, адам бир нерсени билсе эле жетиштүүгө, билсе анан кылат да дегенге жооп айтылып атпайбы? Мына булар деле билгени менен эмне пайда берди? Өздөрүнүн балдарынан да жакшыраак пайгамбарыбызды тааныганы менен, акыйкатты билгени менен болбой эле ошол душмандык кастыгы, уруулук кастыгы, фанаттык, жана башка көрө албастык, тең тайлашуу сезимдери алардын акылындагы нерсесин жеңип койду да. Бул согушта акыл сезимдерге жеңилип калат экен. Ошого жашообузда деле көптөгөн кылмыштар деле кылынып жатканда, кылмыш ээси анын кылмыш экендиги шарият тараптан дагы, мыйзам тараптан дагы, каада салт, үрп адат тараптан дагы бул колдонулбайт экен, колдоого арзыбайт. Жамандалат, жектелет экенин билет, бирок ошо байлыкка болгон ачкөздүк же болбосо кек алууга болгон сезим адамдын акылын басып кое берет экен дагы, билиш пайда болбой калат экен да. Ошол ихсан деген бул акылга, мээге орногон якинди, ишенимди дене мүчөлөргө тарката турган, жанакы кандагы жүрөк артериялар аркылуу канды бүтүндөй денеге тарткандай эле ролду ойнойт экен. Же болбосо ошол акылга отурган ишенимди, андагы зарядты, андагы күч кубатты ошол ихсан зым болуп туруп, анан денеге таркатып берет экен да. Мындай айтканда, иман менен ихсандын ортосун байлай турган зым, бириктире турган күч бул ихсан экен. Ихсан болбосо иман, ислам пайда бербей калат экен да. Ошондуктан качан ихсан адамга келгенде, адам ибадаттарында, намаздарында анан Кудай мени көрүп турат деген бир сезимге келип, мындай бир ойго ибадат кылып, мындай журулушуп, айтып аткан сөзүнө, кылып аткан ибадатына дитин берип кылат экен. Болбосо ал адат сыяктуу, көнүгүү сыяктуу, гимнастика сыяктуу болуп эле көнүш адат сыяктуу намазын окуп, бирок мындай чыккандан кийин баягы эле кейип да, намаз окуйлук да, кандай болсо намаз окуганда эле ошол эле бир кейип болуп калат экен. Эми ошол айтып аткан зым, айтып аткан артерия дейли, ошол ихсан деп атасыңар, кантип ал пайда болот, кантип куралат десе, анын жолдору ошол иксар мен зикрил, Алла Тааланы көп-көп эстөө, зикирди көп-көп кылуу дейт. Алла Тааланы көп-көп эстөө кандай гана жол менен болсун, ушундай бир дарс аркылуу, баян аркылуу, сухбат аркылуу, баарлашуу аркылуу, диалог аркылуу, китеп окуу аркылуу, ой жүгүртүп, тафаккур кылып, сезимдер менен ааламга кирип Кудай таануулугун таануу, же болбосо Кудай Таала мени көрүп турат, билип турат деген сезимди көбөйтүш. Ар дайым Кудай Таала менин жанымда, мен андан качып кете албайм деген бир муракаба сезимге келүүгө көнүгүү. Анан бул жолдордун эң жакшысы бул ар бир нематтын эсине, ар бир сыйлыкты сыйлык эсине, ар бир жакшылыкты жакшылык эсине байлаганды үйрөнө билүү ушул жолдордун эң жакшы ыкмасы дейт да. Анткени сага ар бир жакшылык келген сайын Кудай тараптан ушул Кудайым мага айкөлдүгү менен берген белек деп эстеп турсаң, анда Алланын пенделерине болгон келип аткан белеги үзүлгүс чынжырча да, ушундай бир чексиз үзүлбөй келип турган чынжырча. Демек, Кудай Тааланын сага нематтары, белектери келип жаткан чексиз болгондон кийин ар дайым сен аны эстөө менен алек болосуң да. Мисалы башка бир жеринде айтат, эртең менен ойгондоруң менен сени кичи өлүмдөн ким ойготту? Алла Таала ойготту. Ошол түн ичинде октоп атканда сенин организмди ким эс алдырды?
Аллах эс алдырды. Эртең менен чай иштиң, аны ким берди? Алла берди. Жамгыр жаабаса, жерден чөп чыкпаса, малдар сүт бербесе, анын баарын Алла жаратпаса, кайсы ырыскы менен чай ичет элек дегенде, кийим кийип атабыз. Ал кийим каяктан келди? Пахтаңдан келди. Пахта каяктан чыкты? Өсүмдүктөн чыкты. Андан келди, териден келди. Ошонун баардыгын ким кийип, Алла Таала кийим кийип атканда о Кудай ушул кийимди кийип атканыңа шүгүр. Көзүңө караганда о Кудай мени жүзүмдү чырайлуу кылгандай, жан дүйнөмдү кулктун өзүм дагы чырайлуу кыл деп. Үйдөн чыкканда о Кудай сенин атың менен чыгып атам деп. Айтор ар бир неамат туш болгон сайын ушул неаматты Кудай берип атканын билип туюп турсаң, анда Кудайдын берип аткан белеги чексиз болгондон кийин ар дайым бул дагы сенин ихсан сезимиңди пайда кылууга чоң бир роль ойнойт дейт да. Анан инсан Кудай Таалага урматтуу, инсан Кудай алдында сыйлуу, инсан болгондугу үчүн эле. Анткени Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Валакат каррамна бани Адам", биз адам уулдарын урматтуу кылдык, сыйлуу кылдык деген да. Хамалнахум фил барри вал бахр, деңиз жана кургактыкта унаалардын түрүнө жүктөдүк. Розакнахум минат тойибат, эң таза көркөм рызыкларды бердик. Ва фаддалнахум ала касирин мимман халакна тафдила, жараткан макулуктардын алда канчасынан эселеп инсанды артык кылдык деген. Муну айтканда Саид Нурси рахимахулла айтмакчы, бул аалам туруш турпат менен бир дарак окшодо турган болсо, ошол дарактын мөмөсү инсан болуп атат да. Мисалы кичинекей бир алма чоң бир дарактан өсүп чыгат. Ал дарактын бутактары болот, бутактар үчүн анын сөңгөктөрү болот, сөңгөктөр үчүн дүмүр болот, дүмүр үчүн тамыр болот, тамыр үчүн жер болот, жер үчүн асман болот. Ушундай карачы кандай байланып кетет да. Анан ошонун баардыгы барып кичинекей бир алмага кызмат кылып атат да. Анысыкандай бул аалам ошол бүтүндөй дарак алмага чуркагандай бул ааламдагы бизге чуркап атат. Кудай Таала бизди ушундай бир бул ааламдын мөмөсү кылып койду дагы, бүт барын бизге чуркатып кызмат кылдыртып койду. Демек инсан жашап аткан жерде миңдеген нематтар менен биз оролгонбуз, чулганганбыз. Бизди көлөкөлөп турган асман тараптан да бизге миңдеген нематтар жаап турат. Жамгыр, кар, аба, кислород, ошондой эле төбөсүнөн бутун учуна чейин Кудай Таала миңдеген нематтарды берип койгон. Көз бир белек, кулак, мурун, дем алуу ар бир клетка, Ал аз келгенсип Кудай Таала бизге берген нематтарын секунд сайын тынбастан жаңылап турат. Кислородду жаңылап турат, клеткаларыбызды жаңылап турат, терибизди жаңылап турат, бүт баары жаңыланып турат. Ар бир жас сайын бардык нерсе жаңыланат дей койчу. Демек ошол нематтарды берип аткан Кудай Таалага нематты байлай билгенге машыгыш керек экен. Кийим кийип атасың, Кудайым берди шүгүр. Тамак жеп атасың, мунага отуруп атасың, жылуу үйдө жатасың, уйкуга кеттиң, Демек инсан өз нафсисин көндүрсө жана ой пикирин ойготсо, ага айкөлдүк менен жакшылыкты берип аткан Кудай Тааланы эстөөгө, ага ар бир жакшылык келген сайын Аллах тараптан, анда бул адамдын жан дүйнөсүндө ага карата мээримдүү болгон жана чексиз сыйлыктарды берип жаткан айкөл Алла Таалага болгон жалындаган сүйүү пайда болот дейт. Ушинте бере турган болсочу. Анткени себеби адамдын табияты ага ким жакшылык кылса ага кул болуп калат экен да. Бирөө сага бир жакшылык кылып койсо, кыргызда сөз бар. Бир тамак ичкен жериңен 100 жол салам айтып өт дейби, Мисалычы. Ошондуктан адам табиятынан жакшылык кыла берсе, ошол жакшылык кылган адамдын мындай ыктыярсыз түрдө кул болуп калат экен да. Кул деген сөз не в прямом смысле, а мындай ал үчүн көп нерсеге даяр болуп калат экен. Анысыңарындай ушул нерсени Кудай Таалага карата иштетип коелу, ошондо Кудай Таалага жалындаган махабат момундун жүрөгүндө пайда болот дейт, ушул сезимдер келгенден кийин. Ошентип Кудай Тааланын нематын эстеген сайын ал инсандын Аллага болгон махабаты дагы, ага болгон тазими дагы, ага болгон урматы дагы өсүп барат да. Анан бул махабат инсандын жүрөгүндө өзгөлөргө болгон махабатты айдайт. Же болбосо инсандын жүрөгүндө өзгөлөргө болгон махабатты тизгиндеп, колго алып, аларды жүрөктүн бир бурчуна боо жерден жылбай отургула, бияктан чыкпагыла деп жүрөктүн бир бурчуна жайгаштырып коет. Анан Кудай Таала болгон ушул махабаттын жалынында, Кудай Таала болгон ушул махабаттын күчүндө өзүнүн
жеке затына болгон фанаттыгы, же болбосо бир мазхабына болгон, жамаатына болгон, урулаштарына болгон, айылдаштарына болгон, улутуна болгон ашыкча жемеленген фанаттыгы, таассуптугу ээрип кетет да. Ошентип, мунун баягы айбан сымал жан дүйнө кандай кумар каалоолору кичине соолуп, алсырап, натыйжада бул инсан وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ал эми капырлар, динсиздер, алардын кээ бирлери бут сөлөкөттөрдү ушундай сүйүп, аларга махабат кылышат, аны жакшы көрүшөт. Кудайды жакшы көргөндөй жакшы көрүшөт, өздөрүнүн бут сөлөкөттөрүн ушундай жакшы көрүшөт. Ыймандууларга келсек, ыймандуулардын Аллага болгон махабаты дагы күчтүүрөөк дейт. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ыймандуулардын Аллага болгон махабаты бутпарастардын өздөрүнүн идолдоруна болгон махабатынан дагы күчтүүрөөк деген аят мында чагылат дейт да. Эми Аллага болгон махабаты өзгөлөргө болгон махабатты башкарат да. Болбосо, мисалы, сотко келип калдың, Кудай сактасын, сот алдында сот сени кана күбө экенсиң, окуя кандай болду деп айтчы десе, сен ал жерде Кудайдан коркпосоң, Кудайды сүйбөсөң, бул тууганың болсо, кошунаң болсо, досуң болсо, тарапташың болсо, күйдүрүп туруп, аркынын тагдырын талкалап туруп, жалган күбө берип кое бересиң. Сенин улутчулдугуң, тарапташтыгың ашып кетет да, бул жерден чегинен чыгып кетет. Мисалычы, же болбосо өзүңө болгон сүйүүң күч, мисалы, ушул жерден бир жеп калайын, ушул жерден бир удап калайын деп турган чагыңда Кудай болгон сүйүүң күчтүү болсо, өзүңдүн нафсиңе болгон сүйүүңдүн, анда ал чырда кой, Кудайыма жакпайт деп туруп, нафсиңди тизигиндеп кетүүгө бул сага жардам берет дейт да. Ошондуктан тарикатта ушул жакта мусулмандардын падышалары кетенчик дегенде, мусулмандар артка кете берген да. Качан ушул сапатын мусулмандардын башчылары башкарып көзөмөлдөп келгенде, мусулмандар ийгиликке жетип келе берген. Бул 1500 жылдык тарыхта карасак бүт бар ошондой да. Анан эми бул жерде кимге маалым эмес дейт. Демек пайгамбарыбыз чакырып жаткан ихсан бул исламдын маңызы, исламдын данеги, исламдын чучугу. Бул ыйман менен исламдын ортосун башын бириктирген орток бир жыйноочу. Эми ислам ихсансыз, рухсуз дене сыяктуу болуп калат. Мисалы, бирөө 5 убакыт намаз окуйт, адат түрдө болуп калган 5 убакыт намаз. Бирок ихсан менен алек болбойт. Бир Кудай Тааланы эстеп, зикир кылып, таалим дарстарга катышып, жан дүйнөсүн байытып, сухбаттарга катышып, диалогторго катышып, руханий китептерди окуп өсүп өнүгүү, же руханий бир жакшы кинолорду, жакшы бир передача баяндарды көрбөсө, же китеп окубайт, же зикир чалбайт, же илим албайт, же илим калкаларына келбейт, же бирөөнүн колунан этектеп, бирөөнү устаз тутуп, өзү бирөөнү муршит тутуп, өзүнчө эле 5 убакыт намазды окуйт, десе калган убакта мурдагыдай эле да, чалкалап жатып алып кечке сериалдарды көрөт. Анда бул адамдын исламы дейт, денесиз, рухсуз дене сыяктуу болуп калат, кыймылдабаган айкел, скульптура болуп калат дейт. Анан дагы мындай ислам кандай болуп калат? Мындай ислам шахваттар менен, шахваттын балчыгында каалоолордун ылайыгы менен кошо аралашып жатып калат дейт. Өзүнүн кумар каалоолоруна, фанаттык сезимдерине баш ийип калат. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдардын жашоосунда байкалгандай эле дейт. Анткени себеби бул момунмун деген адамдын акылы менен ыйман келтирген, момун акыл менен ыйман келтирди, ооба мен момун мусулманмын депчи. Аны ыйман келтиргенден денеси ага макул болуп, мусулман болуп, намаз окуп баштаганы менен, ошол ишенген нерсеси менен аны аткарган денесинин ортосун бириктирген. Бул жерде жанакы ихсан деген зым болбогондон кийин, албетте мунун исламы мындай алсыз ислам болуп калат дейт. Анткени себеби жогоруда айткандай, бул ихсан Алла Тааланы көп-көп эстөө менен жана ошого окшогон жолдор аркылуу гана болгон соң, бул нерседен жүз бурган мусулман анын исламы ушундай алсыз бир ислам болуп калат дейт. Эми ушунун негизинде бир мусулман Алла Тааланы көп-көп эстөө,
бул Алланын махабатына жеткире турган эң негизги тепкич экен деп билсе, анан ошонун негизинде кой мен нафсимди жаман илдеттерден тазалайын деп ушул жолго түшсө, ушул жолго түштү дегени бир тарикатка кирип, ошол устаздын колун кармап, өзүнө ага тапшырып, андан тапшырмаларды алып, зикирлерди кылып, же болбосо ушундай бир китептерди окуп, айтор кандайдыр бир жол менен болсо дагы жолдору бир канча ушул нафсимди тазалайын, руханий жактан өсөйүн, илдеттеримден арылайын деп кирсе, бул дарылоону болбогон дарылануу, бул болбогон дарылануу деп кайсыл мусулман буга тоготпостук кылат дейт. Же андан ашып өтүп, мындай кылыш бул деген бидат деп бидаттардын тизмегине кайсыл мусулман кошот дейт. Эми исламында чынчыл болгон мусулманга демек бул ихсанды инкар кылыш бул туура болбойт дейт. Десе тигилер чыгышы мүмкүн, мен өзүм айтайын, сен эмнени айтып атасың? Ихсанды ким инкар кылып атат? Биз деген ихсанды инкар кылган жокпуз. Биз бу тарикатты, тасаввуфту инкар кылып атабыз. Дейт да тигилер. Десе ошол жогоруда айтылгандай, тиги тасаввуф, тарикат дегендер эмне ушул ихсанды кылбай эмнени кылып атат деген сөз да. Курандагы аяттар менен толо Алла Тааланы көп эстегиле, кайдыгерликке түшпөгүлө, нафсиңерди тазалагыла, аны ыплас нерселерден, баатинул исим, ички оорулардан дарылагыла деген аяттар толтура дейт. Көрө албастык, ичтардык, жек көрүү деген, ошол ички илдеттерден дарылагыла деген аяттар толтура дейт. Анан бирөө жарым келип окуучуларына иршат кылып баштаса, мисалы, бүгүнкү күндө эми көз өтүп кеткендерде ошол биз билген кимдер, ошол белгилүү болуп жүргөн, адатта болуп жүргөн ошол Түркияда көп чыгып атат, мисалы, Гаусани деп рахматуллахи алейхи айтыш болуп кетти. Андан кийин Махмуд ким эле? Махмуд Афанди рахимахуллах. Же болбосо Иорданиядан Муаз Хава устаз, мисалы, балдарды иршат кылып жүрөт, мисалы. Жана башка бул ааламда көп. Ошондойлордун бирөө жарым келип окуучуларга ошол жүрөктү дарылай турган, тазалай турган бир жолду көргөзүп, иршат кылып баштаса, анан окуучулар ушул жолго түшүп баштаса, анан нафсини тазалоонун канчалык маанилүү экендигине көңүл бурдуруп, Кудай Таалага ошол ыйман келтиргенден кийин ошол акылдагы нерсе денеге барыш үчүн ушундай бир көнүгүүлөрдү кылыш керек. Кудай Таалага махабат, коркунуч, таазим жүрөккө орнош үчүн ушундай иштерди кылыш керек деп бир методика түзүп берсе, вирттерден турган. Мисалы, эртең менен мынау астагфирлону 100 жолу айтасың, салаватты 100 жолу айтасың, келимени 100 жолу айтасың, мына аятты окуйсуң, кечинде мына аятты окуйсуң, шамдайын боо дуаны кыласың деп күнүмдүк бир вирттерди же жумалык же айлык же жылдык бир зикирлерден турган, Куран хадистен турган зикирлерди, тапшырмаларды берип баштаса, анан окуучулар ошол устазынын берген тапшырмасынын негизинде ошол зикирлерди кылып баштаса, эмне себептен? Кайдыгерликтен чыгыш үчүн, зикирдин бир акыйкатына келиш үчүн, ихсанга жетиш үчүн, Кудайды көрүп тургандай бир абалга келиш үчүн. Анан эми ушундай бирөө жарым кылса, бул Кудай Тааланын буйругун аткарып аткан болбойбу дейт. Пайгамбарыбыздын таалимин иш жүзүнө ашырып аткан болбойбу дейт. Өзүнүн акысында дагы жана башкалардын акысында дагы ошол пайгамбардын жана жараткан Алла Тааланын буйругун аткарып аткан болбойбу дейт. Курани Каримде "Оман ахсану каула мимман даа илаллахи ва амила солиха ва кала иннани минал муслимин" Алла Таалага чакырып жана өзү дагы жакшы иш аракеттерди кылып, мен Кудай Таалага моюн сунган мусулмандардын биримин деп айткан адамдын сөзүнөн дагы көркөмүрөөк сөз болобу деген аятка ушундай муршиттер кирбесе, анда кимдер кирет дейт. Пайгамбар алейхиссалам ли ай яхди Аллаху бика раджулан вахидан хайру лака мин хумрин наам. Сен себептүү Кудай Таала бир адамды туура жолго хидаят кылып салса, ал сен үчүн жүздөгөн төөлөрдөн дагы жакшыраак деген хадистин баштабында ушул муршиттер болбосо анда кимдер болот деп Рамазан Бутай ошол тарикатты жана анын муршиттерин наамын талашып жатат.
Соң إذا جاء ما يطلق على الالتزام بهذا النهج الرومي إلى هذا الهدف التربوي القدسي اسم التصوف علم السلوك فن التزكية. Анан мына ушул нерсеге, ушул айтылган мааниге, мазмунга бирөө жарым келип ушуга тасаввуф деп ат койсо, же илму сулук деп ат койсо, же фанну тазкия, жан дүйнөнү дарылоонун ыкмасы деп бир ат койсо, ушул аталыш менен эле шариаттын мазмунунан чыгып кетеби? Аталыш менен эле шариаттын мазмунунан чыгып кетеби дагы акыйкатты батыл кылып салган болобу? Же болсо батылды алып келген акыйкатты батыл кылып, же батылды акыйкат кылып салган болобу дейт. Анте турган болсо андай эмес дейт. Андыктан сен бул жерде кеп маңыз бул методикада, манхажда, мазмунда, маңызда дейт. Сен методикага, манхажга, маңызга карагын, терминологияга, ысымга карабагын дейт. Далыңдан ар жагына ыргытып сал, алда түгүл бутуң алдына коюп тур тепселеп сал дейт. Кептин баары ысымда эмес да. Ошол ысымды бул жерге коюп туруп бутуң менен таптайт этип тейлеп салбайсың дейт. Кеп ысымда эмес дейт. Кеп ошонун маңызы эмне болуп атат, мазмуну эмне болуп атат деген сөз да. Ошондо сен өзүңдүн катаңды оңдой аласың, кыйшак болгон нерсеңди түзүдөй аласың. Бул жерде маанилүү нерсе алла таахузал жара би зулмил жадид. Бул кошунаңдын зулумдугу менен бул кошунаңды желкесинен, жакасынан кармабо дейт. Сага бул кошунаң жамандык кылды. Барып ошол кошунаң менен сен эсептеш. Бирок бул кошунаң жаман кылса, сага жамандык кылса, сен барып туруп такыр күнөөсү жок болгон бул кошунаңды сен да мен кошунамсың деп туруп анын жакасынан кармасаң, бул апендичилик дейт. Сен ошондой кылба дейт маанилүү нерсе. Андыктан туакибал мусамма албария bijarirotil ism, ошондуктан таза күнөөсү жок бирөөнү анын ысымы дал келген үчүн эле аны азапка салбай дейт. Жанакы Болотбек деген бир устаз бар, жанакы немени жазган, бизде средний азияда көп окулат го, жанакы жаңы үйрөнүп аткандарга араб тилинчи. Ошол жерде мындай бир эме окуя келет да, мындай неме тамсили келет. Козу тоон этегине уруп алып дарыядан суу ичип аткан болот да. Анан кашкыр келип, ал ылдый жактан ичип аткан болот, кашкыр өйдө жактан токойдун арасынан өйдө жактан чыга келет дагы. Эй козу, сен мен ичип аткан суумду булгап жатасың дейт. Десе, кашкыр сиз деген өйдө жактан ичип атасыз, а мен ылдый жакта турам. Анан суу өйдөн ылдыйды көз агып атса, кантип мен сиз ичкен сууну булгап атамсы? Жашабагар жапжаш болуп сен менен дагы ишо айтышасың дейт. Ишо өткөн жылы дагы сен ушинтип менен айтышкансың дейт. Кашкырабы, мен өткөн жылы жок болчумун, мен 6 айлык козумун дейт. Десе, анда сен атаң болчу дейт. Мен жетиммин, атам жок дейт. Анда сен байкең болчу, байкең да жок десе, айтор бир кою болчу, сага окшогон бир кою болчу деп жеп салат да. Анын саарындай аты окшош болуп калган үчүн эле күнөөсү жок бирөөнү барып туруп жакадан алганың болбойт дейт. Эми сага бирөө жарым келип туруп, макул, сенин айтканың түшүнүктүү, макул, мен да ынсаптуулук кылайын, түшүнүктүү, биягы түшүнүктүү, кеп сөздө эмес экен, кеп мааниде экен, маңызда экен. Ошол биз тасаввуф, тарикат, бидат эле деп аттырбыз. Көрсө силер маанизи, маңызы жанакы ихсанды айтып аткан турбайсыңар, болду анда всё дейин десек, убакыт өтүшү менен ушул тарикатка, тасаввуфка көптөгөн бидаттар кирип кетпедиби? Куранга да түшпөйт, хадиске да түшпөйт деп суроо бере турган болсо, биз ага мындай деп жооп беребиз дейт. Сен Алла Тааланын шариятына мынтип кызганыч көргөзүп, кызганыч дегенде күйүп атат да, мындай динге бидат кирип кетпесин депчи, сен бунун үчүн сыйланасың дейт. Алла разы болсун, молодец, рахмат дейт. Бирок акыйкатка болгон жандалбастоо, акыйкатка болгон умтулуу жогоруда айткандай эле күнөөсү жок кошунаңды, тиги кошунаңдын күнөөсү себептүү жакадан кармабаш да. Анан бир акыйкатка бир батыл аралашып кетсе, ошо батыл себептүү акыйкаттын өзүн биротоло жок кылып салыш эмес да дейт. Бул жерде сен мынтип кылышың керек дейт да. Ошол назарыңды ошол кирип кеткен бидаттын өзүнө бур дейт. Тарикат туура, акыйкат, бирок тарикаттагы мынабул нерсе туура эмес деп ошондой мамиле кыл дейт. А сен биротоло тарикат туура эмес деп, биротоло ага кирип кеткен бир бөлүкчө бидатты себептүү, сен толук болгон бир акыйкатты биротоло аны менен кошо көмүп салганың бул ынсапсыздык да дейт. Сен көңүлүңдү ошол тарикатка кирип кеткен бидатка бур дагы сен ошону айт дейт. Ооба, тарикат өзү жакшы, туура,
жакшы жүрөк дарыгери устаз окуучулардын жүрөгүн дарылап ихсанга жеткизсе өтө сонун, бирок тетигинтип аша чаап бийлегенге туура эмес деп ушул сыяктуу бир нерсеге көңүл буруп, албетте бийлегенди бул жерде айткан жок, бирок башка жеринде айтат устаз. Мындай өзү зикирде мындай бир вакор, мындай бир адептүүлүк, Кудай алдындагы мындай бир адептүүлүк, токтоолук талап кылынат дейт да. Ошондуктан жанакындай ашыкча кыймыл кылган бул жакшы эмес дейт. Бирок жанакы адатта момундай жертеп келип бийлеп аткан, эгерде атайлап билип туруп ошентип баштасаң, бул туура эмес дейт. Бирок эгерде экстаз деп коет орусча, мындай бир дагы орусча деп коет, дагы транска кирип кетсе, мисалы, анда үзүр дейт. Кээ бирөө транска кирип кетет, чындап эле ошол зикирдин немесинечи, мастыгына кирип, мындай мастыгына элечи, мындай рахатына кирип кетип, өзүн жоготуп ийсе, экстаз абалына түшүп кетсе, анда ал үзүр дейт да. Бирок акыл эсиң орунда болуп туруп эле, жакшынакай туруп туруп эле, монтип бийлеп кирсең, конечно, бул жектелет дейт да. Аны башка жеринде айтат. Ошол сен ошол жеке өзүнө бур, ал себептүү жалпы тарикатка сен аны ага толугу менен сөз тийгизбе дейт да. Мына ошондой кылсаң, ошондо ысаптуураак болот дейт. Анан бир үйдө бир диван кыйшак туруп калган дейт, биякта айтып атат да. Анан ошол кыйшак туруп калыптыр диван деп туруп үйдү бузуп салсаң бул болобу дейт. Болбойт да дейт. Ошол кыйшак турган дивандын өзүнө сен критиканы айт. Үй түз эле жакшынакай эле турат. Ошондо сен ошол таза чөптөрдүн арасына кирип кеткен кир чөптү бөлүп караган болосуң дейт. Бүгүнкү күндө мусулмандар дүйнөнүн артынан куугандыктан турмуш, тиричилик жана дүйнөдөгү көптөгөн азгырыктар пайда болуп кетти, баягы ар бир нерсе ассортименти жогорку деңгээлге чыгып кетти да. Азгырган кинолордун ассортименти жогорку деңгээлде, сериалдар, клиптер, көңүл ачуу нерселер, азгырыктар, бузукулар дей койчу. Күнөөнүн ар бир түрү бүгүнкү күндө жогорку деңгээлге чыгып кеткен чакта, жана адамдар дүйнөнүн артынан кууп калган заманда адамдар руханияты ачка болот. Руханий бир азык алууга муктаждык туулат. Ошол убакта анан буларга бидаттардан таза болгон, таза бир шариаттын булагына келип, булар суу ичкилери келет дейт. Анан ошондо ушундай бир муршитке, алардын жүрөгүн тазалаган устаз, аалым, божественный бир захид аалымдарга туш болуп калса, ошого өздөрүн шакирт тутушат, ошону менен бактылуу болушат, ошону менен таза бир булак сууга жетишип, руханияты байып, жакшынакай болот да. Эгерде алдыларынан мындай адамдар таба албаса, тескерисинче алдынан чыккан адамдар, ай бул болбойт, бул жол болбойт, бул жол бидат, тарикат бидат, тасаввуф бидат, бул жол болбойт деп, бул жолдон тосуп, кайтарып, эскертип туруп алышса, анын ордуна альтернатива бербестен, анда бул адамдар эмне кылат дейт? Бул адамдар анда өздөрүнүн жанакындай жалындаган нафси каалоолорунун толкунунда көмүлүп калат дейт. Анан жанакы ачка руханиятын анан нафсинин жаман азыктары менен толтуруп баштайт да. Фильм көрөт, антет, мынтет. Бүгүнкү күндө көптөгөн мусулмандардын абалы ушундай болуп калды. Мухаммад Саид Рамазан Бутай айтат, мурда дейт, эми өзүнүн баягы бала кезин айтып атабы, ушул Дамаскта дейт, адамдар күндүз иштейт эле дейт, кечинде мечиттерге келип сабак алып, бардыгы руханиятын азыгын берет эле дейт да. Бүгүнкү күндө 5 убакыт намаз окуп коюу менен чектелбестен, кой, илим алыш керек экен, руханиятты байытыш керек экен деп ушуга аракет кылган мусулмандардын саны аракет кылбагандарга караганда өтө аздыкты түзөт да. 5 убакыт намазын эле чектелип калып, жөн эле сен мага тийбе, мен сага тийбейм. Тынч жумушума барам, келем, намазыма барам, балам, келем, болду деп бул нерседен кайдыга жүргөн мусулмандардын саны өтө көп, өтө көп. Канча мүнөтүбүз бар да? Эмки таланталуу. 5 мүнөттүк жере калган эле да. Мейли, урматтуу туугандар, ошол кандай болгон күндө дагы жанакы башка бир жерде айтат, бир үйдүн терезеси бир аз кыйшак болуп калса, ушул терезе кыйшак экен деп бүтүндөй үйдү түрттүрүп салган болбойт дейт. Ошондуктан бул жерде ынсаптуулукту карманыш момунга жарашкан бир жорго.
Алла разы болсын. Субханакалла бихамди, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.